балам балдарга окшоп ойносо экен деп ойлойм. Assalamu alaikum. Биздин фонд ачылгандан бери муктаждарга жардам колун сунуп келүүдө. Кезекте кайрылуубуз Бишкек шаарынын эски вокзалынын артына жашаган Айнур эжеге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Анда эмесе Айнур эженен кирип толугураак маалымат алсак. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле Айнур эжебиздин баласы Раян инибиз башында кистасы бар. Ошондуктан тезирээк операция болуш керек. Айнур эже өзүңүз ошо Раян инибиз жөнүндө кененирээк. Ушу балам төрөлгөндөн бери эле больницалап келатабыз. Азыр 1 жаш 9 ай болду. Балам төрөлгөндөн кийин эле реанимация жатып калды. Андан кийин 8 айында да комага жатып калды. Буга чейин ушу больницалап келатабыз. Бул Кыргызстандан айыууга мүмкүнчүлүк да жок экен. Чет өлкө операцияга, Индияга операцияга $16,000 сурап жатат. Ушу балама бул оору да чынында эле жаман экен. Ушу балам айыгып кетсе экен деген үмүттөмүн. Жакында эле ушу больницага да жатып чыктык. Бул эпилепсиясы кармаганда да баламдыкы башын артка чиренип, капкара болуп. Бул Кыргызстандан да айыууга мүмкүнчүлүк жок экен. Ошо тез арада операцияга барышыбыз керек болуп жатат. Операция $16,000 сурап жатат. Балам жакшы болуп кетет деген ишенем балам. Бул биз үчүн чоң сумма, биздин үй бүлө үчүн чоң сумма экен бул. Өзүбүз деле квартирада турабыз. Ушу баламдын оорусу кармаганда, эпилепсиясы кармаганда ар кандай кармайт. Ушу башын артка чиренип, кысарып, ыйлап, дем жетпей ошентип кармап калат. Ушул күнгө чейин эле больницалап келатабыз. Ушу балама бир аз болсо да кичине чогулуп калды. Эми жардам бериңиздер суранам. Ушу балам жакшы болуп кетсе экен деп үмүттөнөм. Убактыбыз аз калгандыктан сиздерден жардам суроого мажбур болдук. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле Раян инибизге ушул аз эле убакыт калды, тез аранын ичинде операция жасаш керек. Баарыбыз биргеликте көптү көрсөк өлбөйт демекчи, баарыбыз биргеликте жардам колун суналы. Жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө, жалгызга камчы көтөрбөң, анан жардынына отун